элдин баары каякта деген сөз айтыптыр. А где все? Жерге окшогон жана цивилизация бар болгон планета болуш керек. Биз алардын жанында бир деңиздин астында жаткан бир клеткалуу бир жаныбардай болушубуз мүмкүн экен. Алар биз өткөн могул тепкичтерди бир канча миллиард жыл мурда өтүп кеткен болушу мүмкүн. Бардык цивилизациялар бир канча этап өнүгүүдөн кийин өтө алдыга чыгып кеткенде барып ошол дубалды баары уруп жок болуп аткан болушу мүмкүн дечи. Достор, мага бул ааламда бизден башка дагы тирүү жандар барбы? Биздин планетага окшоп жашоо бар болгон, аба, суу, өсүмдүктөр, жаныбарлар болгон дагы планеталар барбы деген тема өтө кызык. Ошого мен Интерстеллар деген кинону өтө кызыгып көрдүм. Ал жерде бир канча планеталарды көрсөтөт. Окумуштуулардын айтуусу боюнча ошолор чындыкка жакын, кээ бир окумуштуулардын айтуусу боюнча. Эгер кызыксаңар, Интерстеллар деген кинону көрө элек болсоңор көрүп чыккыла. Кечээ дагы бир кабар чыкты. 1972 жылы Советтер Биримдиги Венераны изилдөө үчүн бир аппарат жөнөткөн экен. Ал барып 1 саат иштеп, экраныңарда чыккан сүрөттү жөнөтөт. Ошол бузулуп, кийин анан космосто айланып жүрүп кечээ жерге түшүптүр. Индия океанына түшүптүр. Мындай кабарлар мага өтө кызыктуу. Марска марсоход жөнөтүлдү. Ал жерден дагы сүрөт, видеолорду жөнөтүп атат. Аларды дагы мен карап отура берем да, кызык мага. Тилекке каршы биз адам баласы айга барды, анан Марс менен Венерага аппарат жөнөттү. Ошол. Аалам өтө чоң да. Биз бул ааламды караганда биз дагы эч нерсени билбейбиз. Эч нерседен кабарыбыз жок. Ушул темада өзү Ферми парадокс деген бир тема бар экен. Энрико Ферми деген бир физик, окумуштуу киши учурунда Американын атом бомбасын жасаган окумуштуулардын командасына кирген. Америка эң алдыңкы физиктерди Оппенгеймер деген кишинин башына коюп бир команда түзүп атом бомбасын жасагыла деген. Ошол командага кирген физик, окумуштуу киши достору менен түшкү тамактануу учурунда ушул теманы сүйлөшүп отурган. Бизден башка жан жокпу, кантип эле деп сүйлөшүп отурганда белгилүү бир сөздү айткан экен. Элдин баары каякта деген сөздү айтыптыр. А где все деген сөздү айтыптыр да. Муну силер тойго барганыңарды элестеткиле. Барсаңар тойкана ачык турат, столдордо тамактар турат, ичимдиктер баары жок, даяр турат. Музыка турат, болуп атат. Бирок адам жок да, эч ким жок. Кирдиңер, убактына барып отурдуңар дагы, карап отуруп, адамдар каякта дейсиңер го. Ошондой эле айтылыптыр да бул сөзчү. Окумуштуулардын көзү боюнча бул аалам ошондой экен. Бул жерде адамдар болуш керек эле дегендей мааниде бул ааламда дагы бизге окшогон тирүү жандар болуш керек эле дешет экен окумуштуулар. Ферми парадоксу эмне үчүн парадокс? Биздин галактика, Саман жолу галактикасында окумуштуулардын азыркыга чейинки билгени болжолу менен 100дөн 400 миллиардка жакын жылдыз бар экен. Азырынча билингени. Бул мүмкүн 10 жылдан кийин ал 400 эмес экен, 1 триллион экен же бир канча триллион экен деп калышы мүмкүн. Биз көп нерсени билбейбиз. Азырынча билинген ошол 100 миллиард деп кое берели. Биздин галактикада канча жылдыз болсо, ошончо дагы галактикалар бар экен. Ар бир галактиканын ичинде дагы ошончо 100 миллиард, 400 миллиард, 1 триллион жылдыздар бар. Акылга сыйбас сандар да, булар чоң сандар. Эми ал жерде алдыйда макаламда калтырып койдум, көптөгөн сандар айтылган, бирок кыскача айтканда бардык ааламда бар болгон жылдыздардын 1%-ынын тегерегинде, эми жылдыздардын тегерегинде, мына күндүн тегерегинде планеталар айланып турбайбы? Ошолордун тегерегинде жерге окшогон жана цивилизация бар болгон планета болуш керек дешет экен да. 1%. Ошо 1% менен эсептей турган болсок, бир эле биздин Саман жолу галактикасында эң аз 100 000 жашоо бар болгон жана ичинде цивилизация бар болгон, акылдуу мындай бир жаныбарлар болгон, акылдуу бир жандар болгон планеталар болуш керек экен. Болуш керек экен окумуштуулардын болжолу менен. Эми эч ким барып көрө албагандыгы үчүн азырынча болжол жана теориялар менен сүйлөшөт. Анда эмне үчүн тыптынч? Мисалы Америкада SETI жана METI деген эки уюм бар экен. Алар чоң бир аппараттар менен бирөө ааламга сигнал жөнөтөт экен. Көчөгө чыгып мегафон менен бакыргандай да, бирөө барбы, мени угуп атасыңарбы дегендей бир
сигналдарды жөнөтөт экен ааламга. А бирөө мүмкүн башка бирөөлөр ошондой сигналдарды жөнөтүп атат деп ошону укканга аракет кылат экен. Тыптынч экен. Азырга чейин эч кандай сигналды алган дагы, сигнал келген дагы эч нерсе жок экен. Ошон үчүн муну парадокс деп коюшат экен да. Анан ошол Энрико Ферми деген ошол сөздү айткан үчүн ошо кишинин аты менен атап коюшуптур. Окумуштуулардын айтуусу боюнча бул мындай тынчтыктын бир канча түшүндүрмөсү, теориясы бар экен. Алардын баары эсимде жок, бирок мага таң калыштуу болгон бир канчасы менен бөлүшүп кетейин. Алар 50.000 же 100.000 жыл мурда келип кеткен болушу мүмкүн дешет. Бир вариант. Алар келген, адамдар ал учурда өтө аз болгон, ал жак бул жакта жашаган. Алар анан өтө технология деген нерсе болгон эмес. Алардын келгенинен деле кабары болгон эмес. Адамдардын алар келген дагы бизди изилдеп, булар мындай жашайт экен, тигиндей экен, все понятно деп туруп кеткен болушу мүмкүн дейт. Дагы бир вариант, бизди алар өтө алдыга озуп кеткен болушу мүмкүн. Мисалы, биздин жер планетабыз 4,6 миллиард жыл мурда пайда болгон. Бирок бул биздин планетабыз салыштырмалуу жаш экен да. Бизге караганда 2 эсе эртерээк пайда болгон толтура планеталар бар экен. Мисалы 4,6 миллиард эмес, 8 миллиард жыл мурда пайда болгон бир планетаны элестеткиле. Биз адам баласы кандай ылдамдык менен өнүгүп кетип атабыз. 1000 жылдан нары эмне болоорун дагы элестете албайбыз, э? Алар бизге караганда 4 миллиард жыл алдыңда. Алар биз өткөн жыл, могул тепкичтерди бир канча миллиард жыл мурда өтүп кеткен болушу мүмкүн. Алар ошончолук биздин алдыда болушу мүмкүн экен дагы. Биз алардын жанында бир деңиздин астында жаткан бир клеткалуу бир жаныбардай болушубуз мүмкүн экен. Алар бизди анча-мынча келип мынтип изилдеп коюп эле кетишип. Биз аларды көрө албайбыз, алар менен байланышка чыга албайбыз, аларды биздин акылыбыз албайт. Ошондой болушу мүмкүн дейт. Дагы бир вариант, алар бизди жөн эле мындай зоопаркка окшоп охраняемый зона кылып тосуп коюп, буларга тийбегиле деп коюп эле бизди ары бери жүргөн болушу мүмкүн. Биз аларды дагы көрө албайбыз. Мисалы, кумурскалар, бул жакта бир кумурсканын уясы болсо, бул жерде адам баласы чоң трасса жасап аткан болсо, алар түшүнбөйт да бул эмне деген трасса. Анын бир аксакал кумурска кичинекей балага, бул балдар, булар адамдар, мына Бишкектин мэриясы жол куруп атат, Чүй проспектин куруп атат. Бул жол эмеден Абдырахманов көчөсүнөн Манас проспектине чейин болот. Жана башка деген техникалык нерселерди айтып бере албайт да. Алардын акылына андай нерсе сыйбайт. Биз ошончолук алардан артта болуп, аларды көрө албайбыз, аларды түшүнө албайбыз деген болушу мүмкүн экен. Же жана сигналдар жөнөтүп атпайбыз деп атпайбыз. Алар мисалы азыр бирөө рация менен мынтип силер менен байланышка чыкканга аракет кылгандай болушу мүмкүн экен. WhatsApp'тан SMS жазып отурсаңар, бул рация менен бирөө барбы деп аткандай болушу мүмкүн дейт. Же ал жерде толтура цивилизациялар болушу мүмкүн, бирок кээ бирөө өтө алдыда, өтө күчтүү, өтө акылдуу, бирок залым болушу мүмкүн дейт. Көзгө көрүнгөн чыккан цивилизацияларды барып, колония кылып, аларды эзип, жок кылып, ошондой болушу мүмкүн. Ошон үчүн кээ бир билгендер унчукпай тынч отурган болушу мүмкүн дейт. Ошон үчүн Карл Саган деген бир окумуштуу киши ошол Мети жана Сетиге силер ушуну кылбай турушуңар керек. Биз бул эмне бар экенин билбейбиз азырынча. Туңгуюк ал жактан келген бир цивилизациянын, бир жандардын бизди келип кучактап деп мамиле кылат деген гарантия жок. Азырынча ошону жөнөтпөй тургула деп эскертиптир. Бирок ага карабай жөнөтүп атышат экен. Же дагы бир чоң фильтр деген бир теория бар. Бир алдыда бир фильтр же дуал турат деп айтышат экен. Мүмкүн бардык цивилизациялар бир канча этап өнүгүүдөн кийин өтө алдыга чыгып кеткенде барып ошол дуалды баары уруп жок болуп аткан болушу мүмкүн дешет. Ал дуал биздин алдыбызда болсо, эртеби кечпи биз дагы аны урабыз. Мүмкүн эми эле бул аалам жаш аалам, эми эле башталып атат дагы, ал кыйла алдыда, биз ага чейин кабатыр болбой эле койсок болот деген бар. Же жакындап калган болушубуз мүмкүн деген вариант бар. Же мүмкүн биз каким-то чудом ошол фильтрди, ошол дуалды өтүп кеткен болушубуз мүмкүн дешет. Андай дагы вариант болушу мүмкүн. Аны уруп биз жок болуп кетпей, ошону өтүп кеткен жалгыз цивилизация болушубуз мүмкүн. Ошон үчүн бар жок туңгуюк, тыптынч болушу мүмкүн
деген дагы теориялар бар. Булар эмне үчүн мынчалык кызык? Мен үчүн. Мисалы, элестетсеңер, ошончолук бизден 4 миллиард жыл алдыда, же 1 миллиард жыл алдыда бир цивилизация менен байланышка өтүп чыкканыбызды, жана алардын баягындай залым эмес, жакшы ниеттүү бир цивилизация болгонун элестеткиле. Анда алар бизге эмнелерди айтмак? Кандай биздин суроолорубуз көп да туурабы? Биз төрөлгөнгө чейин эмне болгон? Бул аалам каяктан келип чыккан? Кудай ким? Өлүмдөн кийин эмне болот? Жана башка бул дүйнөлүк маселелер бар го, алар үчүн мындай эле болуп калышы мүмкүн да. Силер кантип жашайсыңар? Могул маселени кантип чечсе болот? Ошого окшогон суроолордун баарын жообун мүмкүн ошолор бизге берер эле да. Же жөн эле алардын жашоосу кандай, алар эмне, кандай жаратык, алардын кандай принциптери бар, эмнени туура деп эсептейт, эмнени туура, алар кандай эмеси, келбети кандай, эмнени жейт жана башка деген ушунчалык кызык да. Бул биздин баягы жапондор кандай жашайт, же афганисттер кандай жашайт, башка өлкөлөргө барып кызыгабыз го кыдырганда. Башка культураларды тааныган биз үчүн кызыктуу. Бирок эми элестетсеңер, башка эле такыр, башка планетадагы бир цивилизация, башкача бир инопланетяниндердин кандай жашаганын, кандай экендигин билүү мен үчүн өтө кызык да. Ошого ушул Ферми парадокс дегенди мен бир канча жыл болду окугам. Анан өзүнчө бир жакшы кенен бир видео кылып чыгарам деп ушу эртең деп жүрүп азыр ушуга чейин келди. Кечээ ошол кабарды көрүп калып, Советтер Биримдигинен Венерага жөнөткөн аппараты келиптир деген кабарды көрүп калып, анан силер менен ушундай сөздөр менен бөлүшүп кетейин дедим, достор. Ошол ылдыйда Ферми парадокстун макаласын, шилтемесин калтырам. Ал англис тилинде жазылган. Тим Урбан деген киши, аны эң жакшы жазган ошол киши. Өтө кенен өзүнүн стилинде, өзүнүн мисалдары менен сонун нерселерди кошуп, ошонун тегерегинде узун макала жазган. Мен силердин ордуңарда болгондо, ушул тема кызыктуу болсо, өзүңөрдүн кругозоруңарды кеңейткиңер келсе, бул дүйнө жөнүндө, алам жөнүндө мындай мээңерге башкача бир витаминдердин киришин кааласаңар, ошол макаланы ChatGPT-ге киргизип, которуп, анан кагаздарга жазып чыгып алып, шашпай, 1 ай, 2 ай чайнап, түшүнүп окушуңарды сунуштайт элем. Бир ушул теманы жакшы түшүнүп, акырына чейин ошол кишинин макаласын окуп алсаңар, могул китеп магазиндерине барып көп саткан популярный баягы бир китептер бар го, ошолорду окуганга караганда кыйла силер үчүн пайдалуу болот деп эсептейм, достор. Ошондой.